Бишкек-Нарын-Торғар-Тунаа жолунда адам өмүрүн алган кырсык катталды. Бишкек-Нарын-Торғар-Тунаа жолунун 36-чакырымында оор жол кырсыгы болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, унаасынын айдоочусу рулду башкара албай калгандыктан унаа жолдон чыгып, даракка урунган. Кырсыктан бир аял каза болгон. Дагы 2 аял жана 1 жашы жете элек кыз жаракат алган. Жабыркагандардын аты жөндөрү такталууда. Жерине куткаруу иштерин жүргүзүүгө Ысык Ата райондук 4-дан 3 куткаруучу тартылып, каза болгон адамдын жансыз денесин жана жабыркаган адамдарды унаадан чыгарышып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жол кырсыгынын чоо жайы аныкталууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Ош шаарында милиция кызматкери кармалды. Ош шаарында милиция кызматкери калкалуу үчүн кармалганын укмудан билдиришти. Маалыматка ылайык, 21 январда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети тарабынан Ички иштер министрлиги ички иликтөө кызматынын катышуусунда Ош шаардык ИИБ 3-шум аймактык инспектору, милициянын лейтенанты Ош акча алып жаткан жеринен пара менен кармалды. Кармалган милиция кызматкери өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Ошто иштеген чет элдик жарандарга системалуу түрдө кысым көрсөтүп, коркутуп келгени аныкталган. Алардын жумушка уруксаты жок экенин билип туруп, алардан калкалоо үчүн деп, ай сайын 5000 сомдон 20 сомго чейин акча алып турган. Эгер чет элдик жарандар акчаны берүүдөн баш тартышса, айып пул салып, акыры депортация кылам деп коркутуп жүргөн. Тергөө иш-аракеттеринин жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасы 96 жана 97 беренелерине ылайык 3-шум аймактык инспектору, милициянын лейтенанты Ош кармалып, Кыргыз Республикасы укмунун тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети учурда бул кылмышка тиешеси болушу мүмкүн болгон башка адамдарды жана алардын мыйзамсыз ишмердүүлүгүнүн, ошондой эле бөлөк фактыларды аныктоого багытталган тергөө иш-чараларын улантууда. Бишкекте кибер кылмыштуулукка шектүү кармалды. 2026 жылдын 14 январында Бишкек шаарынын Октябрь Ривгем аттуу жаран арыз менен кайрылып, белгисиз адамдарга карата мыйзамдуу чара көрүп берүүсүн суранган. Анда социалдык тармагындагы GG аттуу баракча аркылуу анын ишеничине кирип, жол ачып беребиз деген шылтоо менен мобилдик тиркеме аркылуу 523.366 сом акча каражатын котортуп алгандан кийин байланышка чыкпай калган. Аталган факт боюнча Бишкек шаарынын Октябрь Ривдин тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын КЧКнын 209 алдамчылык беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө 1993 жылы туулган Б.Э. аттуу жаран кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, Кыргыз Республикасынын КЧКнын 96 беренесине ылайык Бишкек шаарынын ИИБнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Кармоо учурунда шектүүдөн уюлдук телефондор, банктык карталар, жарнамалык баракча, абоненттик номери 996 538 675 көрсөтүлгөн бирдей визиткалар, наклейкалар, Куран китеби, кабыл болгон дубалар аттуу китеп, беттери саргайган эски китеп 3 бөлүктөн турган, бирок ажырагыс бир бүтүндүктү билдирген байыркы символ түшүрүлгөн. Тароо карталарынын колодасы, сырткы көрүнүшү 100 АКШ доллары номиналындагы банкнотторго окшош купюралар, буюмдар далил катары табылып алынган. Алынган бардык буюмдар кылмыш ишинин материалдарына тиркелди. Кылмышкерлердин кылмыштуу аракеттеринен жабыркаган жана кандайдыр бир маалыматка ээ болгон жарандар төмөнкү телефон номерлери аркылуу кабарлоону суранабыз. 07210240-551-90-059 23 январга карата доллардын баасы. Бүгүн 23 январ саат 9:30 карата Кыргызстандын коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда 1 долларды сатып алуу 87 сом 36 тыйынга чейин болсо, сатуу 87 сом 80 тыйын болууда. Ал эми улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 45 тыйын деп көрсөтүлгөн. Бакай Атанын акими жана башка кызмат адамдары кармалды. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жетекчилиги тарабынан жергиликтүү мамлекеттик администрациялардагы коррупциялык схемаларды аныктоо боюнча коюлган тапшырмалардын алкагында Талас облусунун Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын жетекчиси Аким Талас облусунун жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Талас аймактык башкармалыгынын мурдагы башчысы жана Кыргыз Республикасы ÖКМдин алдындагы Токой кызматынын Талас Токой чарбасынын директору Ан жана башка кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасы мыйзамдарынын талаптарын системалуу түрдө одоно бузуу фактылары аныкталды. Жогоруда айтылган кызмат адамдары 2022-2023 жылдар аралыгында алдын ала сүйлөшүп алып, Таласка баруучу борбордук кире бериш жолунун боюнда жайгашкан жер тилкелерин эс алуу максатында мыйзамсыз бөлүп берүү боюнча коррупциялык схеманы уюштурушкан.
Мамлекеттик Токой фондуна таандык бул тилкелер жарандар г/3 гектар, КК/3 гектар, КК Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысынын аялы 2 гектар жана СМ 1-2 гектар бөлүнүп берилип, ал жерде туруктуу эс алуу жайлары курулган. Жер тилкелери милдеттүү түрдө Токой чыгымдарын эсептебестен жана төлөбөстөн, мамлекеттик экологиялык экспертизанын оң корутундусун албастан, кадастрдык органдарда мамлекеттик каттоодон өтпөстөн кыймылсыз мүлк объектилерине идентификациялык коддорду бербестен, архитектура жана шаар куруу органдарында тиешелүү каттоодон өтпөстөн берилген. Натыйжада Токой жоготуулары үчүн төлөм төлөөдөн качуудан келтирилген зыяндын өзү эле 23 миллион сомдон ашкан. Мындан тышкары, 2024 жылы Акима өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарын колдонуп, тиешелүү уруксаттардын жоктугуна карабастан, кызматтын кызыкчылыктарына каршы иш-аракет кылып, Ак Дөбө айыл аймагынан Бакай Ата районунун мурдагы депутаты Г.С.А. жана Ак Дөбө айыл аймагынын мурдагы башчысы И. Богов менен алдын ала сүйлөшүп, Бакай Ата районунда 475 мырза теректи кыюуга уруксат берген. Натыйжада мамлекетке 5,310,505 сом зыян келтирилген. Бул фактылар боюнча Кыргыз Республикасы Кылмыш жаза кодексинин 337-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жана аттуу кызмат адамдары кармалып, Талас Шивдин убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Коррупциялык схеманын башка катышуучуларын аныктоо боюнча кошумча тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Базар Коргондо милицияга пара берүү фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Милиция кызматкерлери кызмат адамына пара берүү аракетин токтотушту. Бул тууралуу эмне маалымат кызматы билдирди. Текшерүүдө турган материал боюнча кылмыш жоопкерчилигинен кутулууну көздөгөн жаранси тергөө бөлүмүнүн кызматкерине кылмыш ишин козгоодон баш тартып берүүнү суранып, бир нече жолу сыйакы катары параны кабыл алууну сунуштап, мыйзамсыз таасир этүүгө аракет жасагандыгы аныкталган. Аталган факты боюнча Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 345-беренесинде пара берүү каралган кылмыштын белгилери боюнча кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында Кыргыз Республикасынын ИМдин ички иликтөө кызматынын кызматкерлери тарабынан Базар Коргон РИБдин тергөө кызматынын кызматтык бөлмөсүндө 1973 жылы туулган жаранси пара катары 100 сом акча каражатын берип жаткан жеринен кармалган.